алкагында чоң бурулуш жасалды. Анткени бул Кыргызстандагы эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап стадиондордун бири болду. Эми мында курулуш иштери толугу менен аяктады. Şuna gelip adam oturalım. Buna karayım. Oldu. Ne yapacağım? Direktör. Gel geç. Niye bunu? Буга чейин Камчыбек Ташиев стадиондун ар бир бурчун текшерип чыккан. Анын алкагында дал ушул олтургучтардын абалы менен дагы жеринен таанышып, жетекчилерге эскертүү берген. Эми мындай реконструкциянын алкагында дал ушул олтургучтардын бардыгы жаңыланды. Başkadan sonun krasивый bakıp kuyası var bu, же başkadan koyuyorsun var bu, makul mu? Buna olar уже turganına kança bir. Her bir metrecenin karab çıkarsın. Makul mu? Оңдоп түзөө иштердин алкагында стадиондогу дээрлик ар бир деталь жаңыланды. Алсак, футбол аянтчанын тосмолору дагы толугу менен реконструкцияланып, көрүүчүлөрдүн көрө турган тушундагы тосмолор моундай айнектер менен тосулду. Раздевалкасы, кийине турган же башкаларын бар. Даярын эле кармап эле кылып бер деп туруп атса, жасагала ушунун баардыгы, мына. Жасагала, мунулордун баарын буз кылам, бузуп туруп башкадан оңдоо кылам мунулордун баарын. Бузуп барда реконструкция жасады. Ломайте вот здесь все. Ломайте вот это все, давайте. Барын жасап, реконструкция кылып. Сүйлөшкүлө, архитекторлорду алып келгиле, строительдерди алып келгиле. Стадиондун имараты дагы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аны менен катар ушул сыяктуу иш бөлмөлөр дагы толугу менен оңдолуп, ага атайын заманбап техникалар сатып алынды. Бул жер болсо спортчулардын кийим алмаштыруучу жайы. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай эмеректер менен дагы камсыз болгон. Бул бөлмө атайын спортчулардын мелдештерден кийин, машыгуулардан кийин жуунусуна ылайыкталган. Мында ушул баардык жуунучу жайлар айнек тосмолор менен тосулган. Кыскасын айтканда, мында АФКнын талаптарына ылайык шарттар түзүлдү. Bu жерде мына ошол тумбатырак ошол жерге чейин да стадиондо, а? Ак тумбатырак, а? Анын арагындагы эме забор уже напуйду, туурабы? А? Мына ошол жерге кайтарып. Ошондо ошол заборго чейин барат, мына кирпичтерге чейин барат, а? Мына кирпичтерге чейин, а? Нарагы мына забор менен келет, а? Мына забор менен. Ошондой. Мына заборду баарын аласың. Макулбу? Кафени снас этесиң. Кафе не будет. Кафені сынас етіп тұрып, мамлекетке кайтарасың. Тасмада көрүнүп тургандай, дал ушул жерлер жеке менчикте болуп, айланасы тосулуп турган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен мында стадиондун аймагына кирип кеткен объекттер буздурулуп, жерлери мамлекетке кайтарылган. Анын негизинде эми мына ушундай эс алуучу жайы пайда болду. Мына кара, мына жатышын. Вот стадиондун директору ушул карабайсың, мына кара жатышын. Смотри, эмне кылып жатышын. Мына кара, мына турушун. Men gelip cezашым керек. Sen kimsin bu жерде? Kimsin sen? Kim болып işleysin? Kim болып işleysin? Nenin direktörüsün? Aynı şu stadionun mu ona плачевном состоянии? Реконструкциялоонун алкагында стадиондун арты дагы дал ушундай болуп өзгөрдү. Бул жерде королорунун баардыгы ушундай болуп тосмолонуп, жерлери асфальтталды. Бүгүн Курманбек стадиону расмий түрдө ишке берилди. Жалал-Абадтагы гибриддик талаа төшөлгөн футбол аянтынын ачылышына УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Көп курулуштары айлана чөйрөсү каралбай калган эле да. Анан үстүнө спортсмендерге дагы
шарттар жақсы түзілген емес. Мына бүгінгі стадион азыр өте заманбап, бар жоғы жақсынақай отырғыштар қойылып, футбол таласы қатынақай жашыл шөптермен егіліп, аларды суғаты, башқа жақтары бардығы заманбап қарап отатқандай. Мынау замандың ош қиышында бұл стадионда емес болчу. Мына эми ошо урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин жардамы менен бир эле ал эмес, ушундай сонун инсандардын жардамы менен сонун эме стадион болуп атыптыр. Экинчиден буга чейин өтө начар болчу. Эми берде деле жетекчилик болгон, берде деле мүмкүн болушунча каржылаган, бирок ошого жараша кароо калып кеткен да. Бизди берде түркө не деп коет, артисттер келип өткөрчүлөр ошого келчүлөр. Бир жактуу гана эле да. Анда дагы скамейкаларыбыз сынган, кароосуз калып кеткен да. Бирок азыр не дейм, көстөн суктанасың эле, бизде деле кылса болот экен го. Белгилей кетсек, Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарга жакын. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион.